Assalamu алейкум, урматтуу Москвардын катталуучулары. Тугандар, амансыздарбы, ден соолуктар жакшыбы? Мен тугандар кыргыз болуп төрөлүп калганыма сүйүндүм да. Ушу мен экинчи жолу сүйүнүп атам да. Алла разы болсун, тугандар. Ушундай бир массада экенбиз. Чынын айтсам көздөн жаш агып кетти. Мо машинаны сатылат деп мо туган келди эле. 150 миңге алдым. Азыр апам ооруп атат эле. Ошого акча керек болуп 20 миң арзан 130га берем деп келди эле да. Ушу сатып бер депчи. Анан видео чыгышы менен эле бир просмотр 300-400 бой эле уже элдер мага чала баштады. Давай акчаны собрать этип берип коелук. Ошол акчаны бул брат өзү айтты эле. Машинаны жаңы эле алдым эле, биринчи жолу алдым эле, ошондой болуп сатып атам депчи. Мага көбү чалды, кыскасы. Акчаны топтоп берип коелук, өзүң карта номерлерди кой депчи. Мен ошол видеонун түбүнө карта номерлерди койдум. Канча акча топтолду ошондо? Азыр 4000 которулду уже. 4000де чогулуп калды. Ассалам алейкум тугандар. Рахмат жардам берип аткан адамдар. Сезилет экен. Бантип ысык сөздөрдү сүйлөп, ошентип неме дешти. Көзөн чын бандай поддержканы сезгенде кадимкидей жаш мынтип топтолуп неме болот экен. Силердикин билбедим го, мен чындап көзүмө жаш чыгып кетти, чындап чей. Алла разы болсун, ушундай массада биримдикте боло берелик. Чын. Алла разы болсун. Чалдыбы? Чалышты. Сатпай эле кой. Сатпай эле кой. Эки адам чалды, сүйлөдү, айтты. Туган ушундай сатпай эле кой. Андан көрүк апаң ошо машинада алып жүр, ташы врачтарга деп. Анан ушу группага ыргытабыз, таныш билиш кылып, топтойбуз, кычалат болбо деп ушинтип успокаивать этип неме кылышты. Анан ошондон кийин баарын чалган адамдарга айттым. Ушундай рахмат, ушинтип чалып, жооп бергениңерге. Ушундай болуп калды, сатылбай калды, акча топтоп атышат уже элдер. Ким канча жардам берип, канча которуп атса, күчүнөн келиши дегендей. Канча болсо дагы бул жардам. Ошол эл рахмат. Тугандар, бияк өзүм айткан жок, чалып топтойлук, наркы берки депчи, мен өзүм чалып айттым. Кел. Короче, башкадан видеону тартабыз. Куда каласа эл бар экен, топтойбуз акчаңды. Бул машинаңда апаңды алып жүр. Апаңа Аллах Таала шифасын берсин, досум деп чакырдым да. Бул баланын тиешеси жок, чынлыгындачы. Машинаны өзү минсин тугандар. Негизи мындай видео болуш керек эмес эле, жөн эле сатканы келдиң эле да туурабы? Мындай элден акча топтоп наркы берик деген бул баланын ою жок. Алла разы болсун баарыңыздардан тугандар. Мо Сбербанк карта номерлери коюп койдук, эмне деп чыгат? Медетбек Эркинович деп чыгат. Медетбек Эркинович деп чыгат. Тугандар, колдон келишинче Алланын ыраазы үчүн жардам берип коелук тугандар. Өзү канча биринчи машинаң кандай? Биринчи машина бул. Минейин деп алдың эле. Минейин деп алдым эле, ошо пландаштырып, учетко коюп, эми кылайын деп атсак, ушинтип азыр ситуация, апам больницага түшүп, ушинтип акча керек болуп, тем сатайын деп аттым эле. Куда каласа баары жакшы болот. Биз биримдигибизди дагы бир жолу көргөзүп коелук тугандар. Алла разы болсун. Бу спринтерди күйүп кеткенде кандай бир массада болдук эй. Баардыгы разы болду, дуа кылды баарыңыздарға сиздерди. Айылга барып, Айбек эке өзүнчө түлөө өткөрдү. Баарыңардан Алла разы болсун тугандар. Ушундай биримдикте боло берелик. Жардам берип коелук эми бияка. Алла разы болсун. Аманда туруңуздар. Анан биздин демөөрчү Адилет аке кирди чыкты маселелери болгон болсо кайрылыңыздар. 24 саат связда. Ошол тугандар. Каналга катталабыз. Наркы беркиге жөнөтүп поддержканы көргөзүп коелук. Ишиңе келик. Буйруса жакшы күндөрдө мен иншалла. Рахмат Иса сага да. Связдабыз го? Ооба. Иншалла. Ошол тугандар, анан машинанын видеосуну мен ссылкага коюп коем. Ошо чынында чыгарган элек. Анан биякта эч кандай аферистик наркы берки жок. Аманда туруңуздар.